Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мен ушу Жусуп Баласагын дин агартуу ордосуна биринчи жолу келип атам. Ачыгын айтканда өтө чоң таң калдым. Бул жерге биздин коллегалар жана Кыргызстандын аттуу баштуу кишилери көп келет экен зыяратка. Кече документальный фильмди көрүп, өзүм ошодон 2 күндөн бери ойлонуп, натыйжа чыгарып, кичине кошумча кылып коеюн дедим. Ачыгын айтканда көптөн бери изденип, көп убакыттан бери изденип жүргөн нерсемди ушул жерден таптым. Кыргызстандын келечеги Кудай буйрузда ушул жердеги тарбияланып аткан жаш балдардан биздин келечегибиз деп мен ишенем. Анткени алып аткан бул жерде тарбиясы, алып аткан бул жердеги илими, булардын баардыгы биздин келечектеги күнүмдүк турмушка адамда чоң бул руханий ички дүйнөнүн байлыгына чоң себепкер боло турган жер экен. Ошон үчүн бул жерге зыяратты көбүрөөк кылыш керек. Зыяраттан тышкары биздин Кыргызстандын мыкты бизнесмендери, аткаминерлери ошолорго кайрылып кетким келет эле. Ушундай борборду ар бир жерге Кыргызстанга чаржайыт кылып, өнүктүрүп, жөн эле күчүбүздү жумшабай, ушул жерде бүгүнкү күнү бар борборду биз Кудай буйруза даңызалап, ушул жерге салымыбызды салайлы. Мен баарыңыздарды чакырып кетет элем. Мен ушул күндөн баштап, мен Алланын алдында касам ичип айтам, ушул жерге кызмат кылганга дайыммын. Бүт күчүмдү ушул жерде келечектеги мыкты балдарды көрүп, чын дили менен айткым келип атат. Бул жерге күчтүн баарын, каражаттын баарын ушул жака жумшаш керек. Бул биздин келечек. Кыргызстаныбыздын келечеги биздин ушул алымдарда, мугалимдерде, биздин келечек, биздин жаштарда. Ошол жаштарыбыз биздин үмүтүбүздү үзбөй, жакшынакай таалим тарбия алып, эртеңки келечектин мыкты инсандарды катарын түзгөнгө чоң шарттар бар экен. Ошого кошулгула деп мен чакырып кетким келет, үндөп кетким келет. Башка бул дүйнөнүн окат, биздин көр тирлик, окат, карьера жана башка нерселер түгөнбөйт экен. Акыретти ойлойлу, акыретти ойлойлу.